Саламатсыздарбы, менин атым Жанузакова Айназик. Биз Ал Жардам кайрымдуулук фондунун муктаждарды колдоо долбоору менен февраль айында 80 000 сом чогултуп, аны 4 муктаж үй бүлөгө бөлүп берели деп чечтик. Ошондой эле бүгүн Үмүт реабилитациялоо борборунун Толик деген байкебизге келип, ошо 20 000 сом өлчөмүндө акча берели деп чечтик. Эми өзүнүн муктаждыгы тууралуу байкебизге сөз uzатып коелу. Мен ошо пенсия алып 9 болгон квартирага чыгайын деп эмесем 6 000 7 000 теңгем бир комнаттар кыйналып эме болуп ошого жардам сурагам. Анан эми азыр эмесе ошо квартиралар табылып атат 6 000ден, ошо хотя бы башын баштап алсак, андан пенсия көбөйгөнгө жетип алсак, эме болуп кетет. Ошо бул балдарга кайрылгам, ошо балдарга рахмат, башын баштап жардам берип атканына. Бакыт алай келечегиңиз болсун. Чоң рахмат. Ошо сизге да жардам берели деп, мына биздин фонддун атынан сизге 20 000 сом акчалай өлчөмдө жардам. Рахмат, эмчинде башы баштаса, акылынан ары пенсиябыз көбөйүп кетсе. Келечегиңер тегиз болсун алтындар. Мына биз экинчи үй бүлөгө келдик. Эжекебиздин аты Касенова Айгүл экен. Жалгыз бой эне, 2 баланы жалгыз чоңойтот экен, жолдошу жок экен. Биз фонддун атынан 20 000 сом акчалай өлчөмүндө сизге жардам берип жатабыз. Эже, сиз эми өзүңүздүн муктаждыгыңыз тууралуу бир аз айта кетсеңиз. Өзүм Каракол шаарынын тургуну болом. Өзүмдүн туугандарым жок, интернатта чоңойгондуктан жардам берчү эч ким жок. 2 балам бар. 2 баламды ошо окутуп, эмнетип келем. 3 000 сом пенсия алам. Өкмөт тарабынан сос пособие деп коёбу. Ошо анан ден соолукка байланыштуу дей албайм. Буту колумда полиартрит. Ошо азыр дарыланып аткам, ошого да каражатым жок болуп, силерге да чоң рахмат. Муктаждар колдоо жамаатына Алла ыраазы болсун, ден соолуктуу болсун, ушинтип элдин батасын алып, элдин керегине жарап жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Канча элдерге жардам берип атасыздар. Чоң рахмат силерге. Ден соолуктуу болгула, ишиңер ар дайым ийгиликтүү болсун. Бактылуу өмүрлүү болгула, үй бүлө бала чакаңар менен аманчылык болсун. Сизге да чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Мына биз 3-үчү үй бүлөгө келдик, Шарапат эжебизге келдик. Шарапат эжебиздин да жолдошу жок, 5 небересин багат экен. Азыр 20 000 сомдук өлчөмдө акча сизге беребиз. Бул бизден сизге жардам. Сиз өзүңүздүн көйгөйүңүз тууралуу айта кетсеңиз. Муктаждарды колдоо эмесинен 20 000 сом алып жатам. Балам каза болуп калган, 5 баласы бар. Балдардын эмеси бизге кайрылбайт балдарга. Өзүм экинчи группада инвалидмин. Инвалид баласы бар, 5-чи баласы инвалид. Жүрөгүнөн операция деген $3,5 миң. 5 баланы багам. Улус 10 класс, кичүүсү 1 класс. Жашаган жерим мына общежитие. Ошондой. Балам 2 жыл болду. Шарапат эжебиз 98-чи домдун 35-чи квартирасында турат экен. Каракол шаарында. Келе алыңыз. Көчө 2 жыл болду көчө. 2 жыл болду. Пржевальский көчөсүндө 98-чи домдо турушат. Рахмат силердин жамаатыңарга. Бул бизден сизге жардам болсун. Рахмат. Дагы кайрылып турсаңар болот. Өзүңүз эмне иш кыласыз? Өзүм жарма бозо сатам базарда. Азыр ошол жактан келдим. Азыр барам. Өзүм экинчи группада инвалидмин. Мына биз Токтогула 104-үйдө турган 4-үй бүлөгө келдик. Аларга да акчалай жардам берели деп. Бул байкенин аты Руслан, 4 баласы бар, жана жолдошу Назгүл эже. Ушундай үйдө турушат экен. Азыр сиз өзүңүздүн муктаждыгыңыз тууралуу айта кетсеңиз, жана балаңыздын диагнозу боюнча канча каражат кетет турган, мисалы муктаждыгыңыз тууралуу айтып кетсеңиз болот.
Айтериңиз. Ушу жашайбыз, тиги муктаж болуп эле эчтеке жетпей калып, эмеде биржада иштейм өзүм. Менин жерде стройка болуп калат. Анан ошомо балам төрөлгөндө баштап эле ушу зрениясы ушундай. Буга да операция деметип элекпиз. Операцияга канча кетет экенин да билбейм анысын. Ошо 4 балам бар ошо. Ушуну тапкан акча деле эчтеке жетпейт. Тип эле жашап эле. Ушундай да. Ушу биздин жамааттын атынан сиздерге 20 000 сом акчалай өлчөмүндөгү жардам. Мынакей. Алла разы болсун сизге. Чоң рахмат. Квартира бар. Квартира. Ооба. Ошо керегиңиздерге жаратып дагы кайрылып турсаңар болот. Буюрса биз дагы силерге болушунча жардам берип турабыз. Рахмат сизге. Алла разы болсун сизге. Мына биз Ал Жардам фондунан чогулган, муктаждарды колдоо долбоорунан чогулган акчаны 4 үй бүлөгө таратып бүттүк. Фондко чоң рахмат, Аллах разы болсун. Жана ошондой эле буюрса Рамазан айы жакындап келатат. Рамазан айында силер көптөгөн садакаларды кылсаңар болот. Өзүңөргө көптөгөн соопторду чогултсаңар болот. Ошондой эле биздин видеого лайк басып, астына комментарий жазып, тиркелип, ошондой эле башка досторуңуздарга, тааныштарыңызга жөнөтүп койсоңуздар.